Саламатсыңар. Python сабактарыбызды улантабыз. Бүгүнкү сабакта Python тилинде сандар жана арифметикалык амалдар кандай аткарылат ошол жөнүндө үйрөнмөкчүбүз, ошону үйрөнөбүз. Биринчиден Pythonда сандар деген эмне? Математикадан баардыгыбыз эле билебиз, сандар бар. Pythonда эң көп колдонулуп турган сандар бул бүтүн сандар жана бөлчөк сандар. Мисалы үчүн A деген переменный өзгөрмө жасап коелу, анын ичине 5 деген сан салып коелу. B деген өзгөрмө түзөлү, анын ичине мисалы үчүн 3,4 деген. 5 бүтүн сандарды Python тилинде integer деп коет, кыскартып int деп айтылат. Бөлчөк сандарды Pythonда биз float деп атайбыз. Орусчасы числа с плавающей точкой деп коет. Мына ушул көбүнчө ушул эки типтеги сандар колдонобуз. Математикада арифметикалык кандай амалдар бар болсо, Python тилинде дагы ошол математикалык амалдарды аткара алабыз. Мисалы үчүн кошуу керек болсо, биз өзгөрмөлөрдүн ичиндеги маанилерди алып кошо беребиз. Өзгөрмөлөрдүн аты аркылуу мисалы үчүн A плюс B десек, результат бизге 8,4 чыгат. Же болбосо кадимки эле калькулятор сыяктуу санды алып амалды аткара беребиз. Мисалы үчүн 10 плюс 10 десек, 20 деп результатын Python санап берет. Биринчи амалыбыз кошуу болду. Экинчи амалыбыз кемитүү. Результат кадимкидей эле чыгат. Көбөйтүү амал бар. Көбөйтүү амалга биз жылдызча белгисин колдонобуз. Экранды көрсөк, мынакей көбөйтүү. Андан тышкары бөлүү бар. Бөлүүнүн эки түрү бар. Биринчиси жөнөкөй бөлүү. Мисалы үчүн 2 санды 5ти 3,4 бөлө турган болсок, чыккан результат. Бул бөлүүнүн биринчи түрү. Экинчи түрү бүтүн бөлүү деп коет. Эки таякча слэш белгиси менен белгиленет. Аткара турган болсок, бул бизге дайыма бүтүн санды кайтарат. Бул жерден карап койгула. Мисалы үчүн A деген өзгөрмөбүздө 5 деген бүтүн сан жатат. B деген переменныйыбызда өзгөрмөбүздө 3,4 деген сан жатат. Эгерде биз кандайдыр бир сандарды бөлө турган болсок, мисалы үчүн 9ду канчага деп коелу, 2ге бөлө турган болсок, экрандан карайбыз, 4,5 бир таякча менен 4,5 деп кадимкидей эле туура математикалык бөлүүгө эрежелерине тиешелүү бөлүп көргөзөт. Эгерде 9ду 2ге бөлө турган болсок, 2 таякча менен бүтүн бөлүү менен, анда бизге 4 деп эле бүтүн жагы кайтып келет, бөлчөк жагын Python бизге көрсөтпөйт да. Бул ошол бөлүүнүн эки түрү бар. Андан тышкары бөлүүнүн калдыгын алуу операциясы бар. Print 9 калдык алуу белгиси, процент белгисин колдонобуз. 9ду 2ге бөлсөк, калдыгы канча калат? 1 калат. Ошол калдыкты кайтарат. Бөлүү остаток отделения деп коет. Андан тышкары даражага көтөрүү операциясы бар. Мисалы үчүн 2ни 3-чү даражага көтөрөбүз десек, жылдызчадан 2ни колдонобуз. Бул операция 2ни 3-чү даражага көтөрүп результатын кайтарат. Экрандан көрүп турсаңыздар керек. Математикада билсеңер, операциялардын баягы эмеси бар. Порядок деп коебуз го. Кайсы биринчи амал биринчи аткарылыш керек, экинчи кайсыл аткарылыш керек, ошол өзүнүн орду бар да. Мисалы үчүн print деп туруп 2 кошулган 3 көбөйтүлгөн 4 десек, результат эмне болот? Математикалык эрежеге ылайыктуу математикада биринчи көбөйтүү, анан кошуу аткарылат. Так эле ошондой эрежелер Pythonда деле иштейт. Мынакей 14. Эгерде кандайдыр бир операцияны биринчи аткарыш керек болсо, математикада эмне кылабыз? Каша коебуз, Мисалы үчүн биринчи 2 менен 3тү кошуу үчүн, андан кийин чыккан жыйынтыкка 4тү көбөйтүү үчүн математикада ушинтип жазабыз. Pythonда деле так эле ошондой жазылат. Биринчи эгерде кандайдыр бир операцияларды
кашаа менен курчап койсок, биринчи ошол кашаанын ичиндеги операция аткарылат, андан кийинкилери. Эгерде баардыгы бирдей операциялар болуп калса, мисалы үчүн көбөйтүү, бөлүү деген сыяктуу баягы бирдей деңгээлдеги операциялар болуп калса, анда солдон оңду көздөй аткарылып кете берет да. Биринчи көбөйтүү, андан кийин бөлүү, кошуу, кемитүү деген сыяктуу. Бул кадимки эле математикадагы эрежелер десек болот. Андан тышкары көп жерден көрүп калабыз. Абдан программисттер көп колдонгон ыкма бул кыскартып жазуу да. Мисалы үчүн бизде x деген переменный бар деп коелу, анын ичинде 5 болсун. X'ке эми биз x'тин ичинде жаткан мааниге мисалы үчүн 3'тү кошуш керек болуп атат. Биз аны кантип жазмакпыз? X барабар x кошулган 3 демекпиз. Экранга эми print x деп экранга чыгарсак, 8 деп Python туура эле эсептеп берет. Ушул сыяктуу операцияларды жазып кала турган болсок, анда кыскартылган жолу бар. Мынтип узун жол менен x барабар x кошулган 3 деп жазып отурбай, биз кыскартылган жолду колдонсок болот. Ал x плюс дейбиз, анан барабар ыйгаруу операторун колдонобуз дагы 3 деп койсок, биз азыр результаты 8 бойдон эле кала берет. Башкача айтканда, бул узун жазылган операциянын ордуна биз кыска ыйгаруу, кыскартылган ыйгаруу операторлорун колдонсок болот. Кыскартылган ыйгаруу операторлору кайсылар? Биринчисин көрдүк, плюс барабар деген, экинчиси минус барабар деген, андан тышкары көбөйтүү барабар бар, андан кийинки бөлүү барабар. Башкача айтканда, бул жерде бизде жөнөкөй арифметикалык операторлордун кайсынысы болсо, баардыгынын эле ушундай кыскартылган жолу бар да. Кыскартып жазуу ыкмалары бар. Андан тышкары математикалык кандайдыр бир операцияларды колдонгондо көп жерде кездешип калышы мүмкүн. Мисалы үчүн сандын абсолюттук маанисин алуу. Мисалы үчүн y деген өзгөрмөбүз бар болсо, а жерге мисалы үчүн -2 деген санды жазып коелу. Print y дей турган болсок, экрандан биз -2-ни көрөбүз. Анан бизге ушул -2 деген маанини көрсөтпөй, абсолюттук маанисин көрсөтө турган болсок, Python'дын өзүндө ABS деген функция бар. Ошол функцияны чакырып, y жиберсек, мисалы үчүн 2 деген санды кайтарып берет, абсолюттук маанисин. Андан тышкары математикада дагы эмнелер бар Python'да? Python'дын өзүндө math деген модуль бар, библиотека. Бул Python'дын өзүнүн ичинде жазылган. Ошол математика деген библиотекада көптөгөн математикага тиешелүү функциялар, жанагы константалар бар да. Ошолорду да колдонсок болот. Аларды колдонуш үчүн Python кодубуздун эң биринчи сагына келип, import деген сөз жазабыз. Import math деп ошол кайсыл модулду импорт кылып атабыз, ошону жазышыбыз керек. Бизге математика керек болсо, import math деген модулду импорттойбуз. Эми ошол math деген модулдун ичинде бизге керектүү болгон баягы функцияларды колдонсок болот. Мисалы үчүн экранга чыгарып көрсөтөйүн. Кантип колдонобуз? Биринчи ошол библиотека же болбосо модулдун атын жазабыз, math. Андан ары мисалы үчүн математикадан бизге pi деген константа бар го. Эгерде ошол pi константасы керек болуп калса, кандайдыр бир эсептөөлөргө math pi деп койсок, ошол pi деген сандын маанисин бизге кайтарат. Же болбосо print константалардан дагы бизде math эмне бар? Math e деген сан бар, e саны. Аны чыгарган турган болсок, мынакей. Математикада абдан көп функциялар бар. Алар кандай экенин билем десеңер, математика модулунда math деп туруп чекит десеңер, мынакей. Керектүү функциянын баардыгы, математикалык функциянын баардыгы бар да. Логарифма эсептеген, жанагы тамырлардан чыгарган косинус, синус, тангенс, жана башка бүт математикада өтө көп колдонулган функциялардын баардыгын колдоно беребиз. Мынакей мисалы үчүн кайсыны колдонуп көрсөк, pow деген метод бар. Pow деген методду колдонсок, мисалы үчүн бул power деген сөз жанагы даражага көтөрүү. 2-ни 3-кө көтөрөбүз десек, 2 анан 3.
деген сандарды жиберебиз. POW деген методду чакырып мынакей 8 деп бул результатын кайтарат. Же болбосо math, checkit, skrt тамырдан квадратный корень деп коет го, ошол экини эсептей турган болсок, мисалы үчүн 9-ду эсептеп көрөлү. 3 деп туура чыгарып берет. Эгерде бизге геометрияга керектүү болгон кандайдыр бир функцияларды эсептей турган болсок, ошол math деген библиотекадагы дагы бул жердеги жана косинус, тангенс деген сыяктуу функцияларды эсептей берсек болот. Математикада бизге көбүрөөк керектүү программалардан, функциялардан дагы керектүүсү болуп калган бул жанагы сандарды округление деп коет, ошого керектүү болуп калышы мүмкүн. Мисалы үчүн бизде price деген өзгөрмө бар деп коелу, а жерде 45 бүтүн мындай бир сан бар деп коелу. Бөлчөк жагы абдан узун болушу мүмкүн. Эми ушул эки сандарды округление бүтүн санга алып келип же дагы кыскартып, бөлчөк жагын кыскарта турган боло турган болсок, ошол математика библиотекасындагы пайдалуу функциялар бар да. Мисалы үчүн math деп туруп floor деген функцияны чакырсак, floor деген пол деген сөз, округление вниз деп коет, ылдый көздөй округление жасайт. Мынакей 45 деген саныбыз 45 бүтүн узун уланып кеткен бөлчөгүн 45 бүтүн санга алып келип коет. Floor деген функция. Бизге тескерисинче өйдө көздөй округление жасай турган болсок, анда price дейбиз. Math ceil деген функцияны чакырабыз. Ceil деген бул потолок дегенди билдирет. Ceil деп анан ошол функциянын ичине кайсы санды округление жасаш керек, ошону көрсөтөбүз. Эгерде муну жасай турган болсок, 45 бүтүн андан аркы бөлчөк саныбыз 46га чейин жакынкы бүтүн санга чейинки округление жасат. Өзүңөр көргөндөй, floor жакынкы ылдый көздөй кеткен жакынкы бүтүн сан, ceil жакынкы өйдөгү жактагы санга округление кылат. Print, math, trunc деген бар функция, метод. Буга жибере турган болсок, иштеши эмеге окшош болушу мүмкүн, floor дегенге окшош болушу мүмкүн, бирок чын-чынын алып келгенде trunc деген метод бүтүн жагын эле кайтарат. Оң жагында эмне турса, чекиттен кийин эмне турса, ошонун баардыгын алып ыргытып салат да. Бул болгону ошол trunc кыскартуу. Бөлчөк жагын алып ыргытып салуу деген сөз да. Айрым учурда керек болуп калышы мүмкүн. Негизи өзүңөргө билип койгула, кайсыл гана программалоо тилдери болбосун, көбүнчө программалоо тилдеринде мындай бөлчөк сандарды туура эсептөө аябай оор десек болот да. Көп эле тилдерде программалоо тилдеринде ушу бөлчөк сандарды кошуп, кемитип, бөлүп, кандайдыр бир арифметикалык операторлорду колдонгондо баягы эме да, точность деп коет го, так сан, туура сан чыкпай калышы мүмкүн. Анын өзгөчөлүгү бул ошол компьютердин эсинде сандардын сакталуусуна көз каранды да. Баягы компьютердин жана памятте эси өзүнчө бир структура менен сактайт бөлчөк сандарды. Ошого тиешелүү бул проблема, жана точность, бөлчөк сандардын тактыгы аксап келет да. Бул кандайдыр бир өтө деле маанилүү эмес программаларыбызда, эсептөөлөрдө андай деле проблема жаратпайт, бирок эгерде мисалы үчүн жанагындай акча эсептей турган банк сферасындагы жумуштарды же мисалы үчүн интернет-магазин сыяктуу кандайдыр бир акчага тиешелүү эсептөөлөрдү чыгарганда, ошондо баягы туура эмес болуп калышы мүмкүн да. Бул жанагы бөлчөк жагындагы келген бир сандын айырмачылыгынан, мисалы үчүн клиент сатып ала турган товардын саны, баасы кымбаттап кетиши мүмкүн же тескерисинче арзандап кетиши мүмкүн. Баягы эсептөөлөргө тактык туура эмес болуп калат да. Ошондо көбүнчө учурда акча бирдигин эсептегенде биз бөлчөк сандарды баягы тыйындарга алмаштырып алабыз да. Мисалы үчүн 1 сомдо 100 тыйын бар, 100 тыйын деп бүтүн кылып эсептеп чыгарсак, ошондо баягы туураараак болот да. Кыскача сандар боюнча ушул. Өзүңөр дагы интернеттен караштырып маалымат издегиле. Андан тышкары сабактардын текстик түрүндөгү материалдардын бар экендигин дагы эске салып коеюн.
видеонун астындагы баяндамасында шилтеме аркылуу ачсаңар, IT окуу сайтында азыркы биз өтүп аткан теманын кыскартылган тексттик түрүндөгү түшүндүрмөлөрү бар. Андан тышкары бул жакта тапшырмалар бар. Практика жүзүндө анан астында тапшырмаларга туура жооптор дагы бар. Бул жердеги тапшырмаларды биринчи өзүңөр чыгарганга аракет кылып көргүлө. Эгерде такыр чыгара албай жооп табуудан кыйналсаңар, ошондо анан гана жообун көрүү дегенди бассаңар, силерди GitHub'дагы репозиторийге алып барат. Бул жакта ар бир тапшырманын баягы чечмелениши, туура жазылган коддору бар да. Мисалы үчүн биринчи тапшырманыкы мынакей: А барабар 8, Б барабар 5, анан эсептөөлөр, анан экранга чыгарган, жана башка ошол тапшырманын чечмелениши толук түрдө бар. Кайталап коеюн, тапшырманы көргүлө, шак эле жообун ачып көрбөгүлө. Эгерде чынында программист болуп программалоону үйрөнөм десеңер, биринчи өзүңөр ошол логиканы өзүңөр ойлонуп, чечкенге аракет кылып, алгоритм түзүп, анан такыр жообун таппай жарым сааттын ичинде, азыр башында сабактын башында жөнөкөй элементарлык эле кичинекей тапшырмалар болот. Ушундай тапшырмаларга бир 20 мүнөт, жарым сааттан ашык жообун таппай кыйналсаңар, анан ошондо гана ачып карагыла да. Же болбосо кандайдыр бир эсептөөнү чыгарыш керек болсо, формуласын билбесеңер, интернеттен издеп, карап, формуласын билип алып, анан алгоритмди кодко айландырып жазып, эсептеп, туура результат алганга аракет кылгыла да. Ошондо гана программалоону үйрөнөсүңөр, ошондо гана баягы колуңар такшалтып, ойлонгон, программист катары ойлонгон алгоритмикалык ой жүгүртүүңөрдү өнүктүрөсүңөр. Ошол достор, бүгүнкү сабагыбыз сандар боюнча бүттү. Кийин практикалык кандайдыр бир тиркемелер жасаганда да толугураак колдонгонду, операторлорду колдонгонду кийинчерээк көрөбүз. Азыр болсо мындай таанышуу десек болот.